Арпаңыздар, агайын туугандар, сиздер менен экран аркылуу көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Эгер биздин каналды, биздин берүүнү көрүп аткан болсоңуз, сиз абдан туура тандоо жасаңыз. Демек, ыймандуу, адептүү, маданияттуу мамлекетти курууга сиз өз салымыңызды кошуп атасыз деп биз терең ишенебиз. Быйылкы ыйман адеп маданият жылына арналган Нарктуу коом долбоорунун алкагындагы энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ата баркы, эне наркы деп аталат. Сабактын катышуучулары педагогикалык кадрларды даярдоо Республикалык институтунун сырттан окуу бөлүмүнүн студенттери болмокчу. Сабактын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин нарктуу энеси Жидебүбү Исакова жана психолог эжебиз Кенжебүбү Жүндүбаева. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Арбагыла, уюткулуу кыргыз элим. Жана ушул жердеги олтурган менин ай жүздүү биздин келечектеги орун басарлар, жакшынакай чолпондой болгон кыздарым. Биздин бүгүнкү өтүлчү темабыз эне наркы, ата баркы деген бул тема болгондуктан ошол жөнүндө азын улак сөз кылалык. Сабагыбыз баарлашуу иретинде өтүлөт. Бизде илгертен бери айтылып келген эненин нарктуу болушунда чоң касиет бар деп. Касиет деген сөз бул эне нарктуу болсо, үй бүлөсүндөгү бала чакасы, өзүнүн алган жары барктуу болот экен. Ошол эле кыргыздар айткандай, аял жакшы, эр жакшы деген макалында айтылып турат да, аял жакшы болсо, эри барктуу болот. Жакшы аял жаман эркекти жогору кылат. Жакшы эркекти баш кылат деген да, башчы кылат деген. Ошонун негизинде биз ушу нарктуу эне кандай болот дегенде ошол жөнүндө сөз ошол жөнүндө болсун. Нарктуу эне үй бүлөдөгү майда иштен башталат. Бизде айтылат эмеспи? Башталат баары майдадан, байкабайт аны майда адам дейт. Себеби дегенде ошо жүрүм турумдан, кылган ишинен, көрсөткөн тарбиясынан бала ошого малынып, чөмүлүп, сиңип, анан кийин чоң азамат болуп жетилет. Ошон үчүн эне баланы кандай тарбиялаш керек, нарктуу болуш үчүн эмне болуш керек дегенде, биз өзүбүздүн кыргызбыз да, ошо кыргыздын менталитетине кайрылалык. Кыргыздын канында, сөөгүндө, дили дитинде, анан жүргөн турумунда, ошондогу колдонуп келген ар бир кыргыздын бир көзгүдөй болгон жол көрсөткөн сөздөрү бар. Жол болсо айткан сөз атылган ок менен барабар дейт. Кыргыздар сөздү дагы абайлап сүйлөгөн. Ошон үчүн жанагы барктуу, нарктуу, дөөлөттүү, сөөлөттүү карылар ошондон чыккан. Мисалы үчүн энелер атанын баркын кантип көтөрөт? Мисалы үчүн эне кызын айтат: сен кызым, баягы кыргыздар айткан, кызды үйдө кыл жатпайт. Кызга 40 үйдөн тыюу. Кызы бар үйгө, мисалы үчүн, колун сурап келет экен да, кенедейинен баштап элечи. Ошон үчүн деген кызды өтө энелер аздектеп тарбиялаган. Баланы деле тарбиялаган, уулду дагы тарбиялаган. Бирок балага караганда кызга аяр мамиле жасаган. Ошон үчүн кыздарым, силерге айтарым, ушу жаш кезиңерден назик, боорукер, мээримдүү эне болушуңарды каалайм. Анан баланы тарбиялаганда
энеси кызына мынтип айткан: кызым, күнүмдүк ушу чай ичкенден баштаган, тамак ичкенден баштаган шоркуратып ичпе. Элди келген убакта аны тикеме эркек кишилерди караба, уят болот. Бул эмне үчүн ушинтип айткан? Ал кызды деген баскан эмес, ыймандуу кыз экен деп айтсын, кызым ыймандуу болсун деп. Ошон үчүн жана тике карабаган деген да, улуу кишилерди тике караганда, ой бул тастаңдаган тастеке кыз экен, же болбосо тастеке келин экен деп айтышкан илгеркилерчи. Анан ошон үчүн жанагы чай сунсаң дагы, суусундук сунсаң дагы ийилип туруп, анан ылдый карап сунгунуң деп тарбиялаган. Ошол эле темада, ошол эле сөздүн өзүндө айтып атат да: бармагыңды чыныңа малбагын, же болбосо какайып туруп башынан ылдый куюп ичидей болуп сунбагының, ийилип сунгунуң депчи. Ушу баарына майдадан башталып атпайбы? Анан кыздарды айткан: эгерде жаман кылык болуп же бир туура эмес сөз болуп калса, айткан: ой кызым, атаң укпасын муну, атаң көрбөсүн, эл укпасын, эл көрбөсүн. Атаңдын бир моундай кызы бар экен деп атаңа бир жаман доо кетет деген да. Атаң бул жөнүндө кызы баланчанын кызы деп басылып сөзгө сынып калат деген. Сөзгө сынып калат дегени ошо туура эмес кызы бар экен деп мындай сөзгө сынып калат деген. Ошон үчүн жанагы кыз жакшы болсо жакадагы кундуз деп атпайбызбы? Жакадагы кундуздай болуп, кызы жакшы өсүптүр, ошол экинин кызына куда түшөлүк деп атанын баркы ошентип көтөрүлүп атпайбы? Ошол мисалы үчүн энесин айтып ошонун кызын алалык деген эмес. Атасын айтып Асанбы, Үсөнбү, ошонун кызына барып жуучу түшөлүк, ошонун кызын алалык деп тиги кудалар келгенде дагы ошентип келишкен да. Ал кимдин тарбиясы? Ал сөзсүз түрдө эненин тарбиясы. Эненин тарбиясы ошондой жакшы болгон үчүн жанагы элдер туура кабыл алышып, атасынын баркы көтөрүлүп атат да. Ошондой эле уулдун дагы баркы ошондой көтөрүлөт. Уулду чынчылдык, жанагы өткүрлүк, тайманбастык жолго тарбиялаган дагы эненин эмгеги, күчү. Ошол эң негизгиси биринчи иретте эненин билгичтиги, ошонун акылдуулугу, көрөгөчтүгүнөн ошо уул кыздар ушундай тарбияланган. Мисалы үчүн тамак ичип атканда деле айтат да: балдар, кое тургула, эң биринчи бата кылалык. Атаңар биринчи ооз тийсин. Атаңар биринчи ооз тийсин деген сөз ошол канга сиңип калат дагы. Башка жака барса дагы атасы, энеси болбосо дагы ошо улуу кишилерден оозунуп тамакты ооз тийишкен эмес. Себеби үйдөгү тарбия ошондой да. Атаңар биринчи ооз тийсин, атаңар ичсин, атаңар сүйлөсүн, атаңардын сөзүн уккула деп баягы ата менен баланын ортосунда эне ортомчу болгон. Өзгөчө ата кыз балага тикеме-тике мындай сөз айткан эмес. Батасын берип, баягы бир мындай мээрим салган болбосо, кыз балага ата тикеме-тикеме сөз айткан эмес. Ал сөз, ал кеп, ал тарбия эне аркылуу кеткен. Эне, атасы, энеси эгерде кызы туура эмес жасап койсо дагы: кызым, сен мындай туура эмес жасап атасың, тигинтпе, мынтпе деп атасы айткан эмес. Сөзсүз түрдө энесине кайрылган. Кыз мындай болуп атат го, тигиндей болуп атат го, туура тарбияла, туура багыт бер депчи. Баланчанын кызы деп, сөзгө калбайлык деп энесин айткан, кызын айткан эмес. Ошон үчүн атанын баркын эне көтөргөн, нарыктуу эне көтөргөн. Нарыктуу эне ким дегенде, ошо каада салтты билген, үрп адатты билген, салт санааны билген, өзүн үйдөбү, көпчүлүктөбү, башка жердеби туура алып жүргөн энени нарыктуу эне дейбиз. Эми кыздарым, азыр баягы доор алмашып, заман алмашып,
анан баарысын тең эле илгерки убактагыдай жашагыла деген таңуулоо эмес, ошол тарбияны деген өзүңөр көкүрөгүңөргө сиңирип, акылыңарга сиңирип, ошонун жакшы жактарын алып, ушул жерге, ушул заманга пайдалансаңар, силер кур болбойсуңар деп мен айтаар элем да. Өткөн сабактарда биз аялзат жаратуучу анан уютуучу күч деген темада маектешпедик белек. Ошондо сиз аялзатына тиешелүү сапаттарды айткан элеңиз. Ушул сыяктуу деле биздин аталарыбызга, эр азаматтарга тиешелүү да сапаттар бар болсо, ошону да айтпайсызбы, айтып бербейсизби? Ооба, бар. Аталарга, жигиттерге, мырзаларга дагы, аларга дагы 41 сапат буйрулган экен. Ошон үчүн жанагы биздин ата бабаларыбыз айтып келген ошол жигиттерге карата сапаттарды окуп берейин. Бул эр жигиттерге тиешелүү 41 сапаттар. Биринчи сыпат. Эр жигит кандай болуш керек дегенде, айкөл, акылман, кеңпейил, кечиримдүү, сабырдуу, кайрымдуу, кайраттуу, эр жүрөк, эрктүү, чечкиндүү, көрөгөч, намыстуу, нысаптуу, боорукер, чынчыл, баамчыл, жоомарт, кеңпейил, кыраакы, ыймандуу. Бул сыпаттар экен. Ал эми сапаты болсо иштерман, эпчил, камбыл, шайдоот, топуктуу, сөз баккан, чечен, өнөрлүү, калыс, камкор, жөнөкөй, эл баккан, баатыр, адилеттүү, меймандос, сыпайы, ак ниет, чебер, нарыктуу, кемеңгер, даанышман болуш керек экен да. Бул эр жигиттерге тийиштүү сапаттар экен. Бардык эле сапаттар биздин айымдарга, бикештерге түшүнүктүү болду бекен же түшүнүксүз сөздөр болуп калдыбы? Кайсы түшүнүксүз сөздөр болуп калды? Ошону да чечмелей кетели. Камбыл деген мынагы биздин кыргыздар көчмөн эл болгондо, камбыл болбосоң караңгыда каласың, камбыл болбосоң кандуу жолдон кайтасың дейт. Бул жерде эркектин жанагы бүйрө деген сөздү айтпадыкпы, ошондой эле камбыл эркектер дайыма, эне да камбыл болуш керек. Камбыл эркектер жоо келе атса дароо кие турган, жоого кие турган курал жарактары, кийим кечелери, аты өзүнө эмне тийиштүү болсо, ошол баары ордорунда туруш керек. Кандуу болуш керек да, камбыл дегенчи. Ошондой эле конок келген болсо дагы камбыл болуш керек. Ал конокту кандай сыйлаш керек? Кой союш керекпи, тай союш керекпи? Же болбосо чоң жыйын болгондо дагы ошол эркектен бир муктаж болуп сураса, келген конокторчу, балким илгерки убакта ат аксап калабы, же болбосо дагы бир кемчилик болуп калабы, ошол камбыл эркектер ошону камсыз кылган кишилердичи сураганын берген, муктаждыгын чечкен да, бул камбыл эркектер болгон да, ошон үчүнчү. Жанагы эртең менен деле кечинде келип эле жана эр токумун көрүнгөн жерге чачып ийген эмес. Ошону дагы эр токумду жыйганда дагы камбыл эркектер ирээттеп жыйган. Ат токуганда биринчи тердикти салабы, же болбосо ичмекти салабы, же көрпөчөнү салабы дедиртпейчи, бирден чубабай ошону биринчи ичмегин, анан көрпөчө тердигин салып, анан эрин деп ошонун баарын ирети менен койгон. Бул дагы эркектин жанагы бүйрөлүгү, эркектин камкордугу, камбылдыгы, ошон үчүн айтылат да, камбыл эркек депчи. Дагы түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн балким көрүп аткандарга. Ынсап деп айттыңыз, Ошол ынсапты дагы айтып коюңуз. Ынсап деген бул жанагы бир нерсеге алдыңа ынсап берсин деп коет да, алдыңа бир аш келсе деле ынсабы жок кишилер майлуу жерин жеп, эттүү жерин жеп дегенчи, мен майдалап түшүндүрүп атам да.
ошондой болот. Ошондой эле жанагы бийликтегилердики делечи, бийлик берсе мен дагы мындай кылсам, дагы мынтсем деп өзүнүн даремети жетпесе дагы алдыга умтула берет. Даремети жетип, мен ушуну туура аткарайын, ушуга күч бер Кудай, ушуга бир мындай ток пейил болбосо, ошо жана ыңсабы жок экен деп коет. Жана ыңсабы жокко кашык сасаң 5 уртайт деген макал ошондон чыккан да. Ыңсап деген сөз ошо тобуктуулук, мындайча айтканда, анан адамдын өзүнүн ниет пейилине жараша бирөөгө жасаган мамилеси. Ач көздүк эмес да мында. Кыргызда макалы бар эмеспи? Атанын баркы менен кыз өтөт, содегер баркы менен бөз өтөт деп. Жана кызды үйдө кыл жатпайт. Энесин көрүп кызын ал деген. Ошол макалдарды көп эле айтып жүрөбүз. Ошонун чечмелеп берсеңиз. Эми кызды үйдө кыл жатпайт дегенде жана үйдүн тазалыгы, ар бир буюмдун ордунда турганы, казан аягынын ирети, кызды тигиреки энелер эмне деп сынаган? Кызды 2 буюм менен сынаган. Чачын тараган тарактан, анан кийин башын жууган самындан сынаган да. Эгерде ошол самында деген чачы болгон болсо, бул деген бир мындай лээнди кыз болот депчи. Чачынын тарагы кир болсочу депчи. Илгеркилер ошентип сынаган да. Анын биринде ошо кыздуу үйдө кыл жатпайт деп ошон үчүн айткан. Жанагы чач, азыркы кыздар чачын жайып коюп эле үйдө эмес, баягы коомдук жайларда деле чачтары ар кайсы жакта үзүлүп, бирөөнүн бетине жабышып, бирөөнүн эмесине жармашып, кийимдерине жармашып атпайбы? А кыздар да андай кылган эмес. Чач деген аябай улуу, башыңдагы чачыңды жерге калтырбай, керек болсо жанагы жууганда чач түшөт да. Ошол чачты дагы жерге тепселеткен эмес, көмдүрүп койгон. Өнүп өссүн депчи. Анан ошон үчүн жанагы үйдө кыл жаткан уят болгон. Себеби кыл жатса ал аттын кылып жалы түшүп калды дебейт да. Сөзсүз ошол үйдөгү кыздын чачы же болбосо аялдын чачы деп эсептеген дагы ошон үчүн жана үй таза болуш керек да, кыскасын айтканда. Ирети менен болуш керек. Баардык буюмдарычы. Ошон үчүн жана кыздуу үйдө кыл жатпайт деген ошол. Эшигин көрүп төрүнөт деген деле ошо да. Эшигинде балтаке, шалтеке болуп, тиги бут кийимдери ар кайсы жакта же болбосо курал жарыга ар кайсы жакта эшиктен кирип келаткан кишилер тиги кычкачка чалынып же болбосо шыпыргага чалынып кирбей, ошол орду менен турат да, туруш керек да. Ошон үчүн жанагы эшиги таза болсо, анан үйү дагы, төрү дагы таза деген мааниде жанагы эшигин көрүп төрүнөт деген макалдын чечмеси ошол. Кызды үйдө кыл жатпайт дегендин чечмеси ошол. Анан энесин көрүп кызын ал деген дагы, энеси эгерде тыккан болсо, бүйрө болсо, жакшы болсо, кызын дагы ошондой үйрөтөт да, Анан ошон үчүн кызы дагы таза, тыккан, бүйрө болгон да. Анан ошон үчүн жанагы энесин көрүп кызын ал деген да. Эми кыздар энелери көп жерге көпчүлүккө катышкан, ошон үчүн жанагы энеси тыккан, бүйрө жакшы, нарктуу болсо, кызы дагы үйүндө кызы дагы ушундай деп баамдаган да. Ата баркы менен кыз өтөт, эне содегер баркы менен бөз өтөт. Ата барктуу дегени ошо үй бүлөсү жакшы болсо, ата барктуу болот да. Анан айтып атпаймынбы? Ата барктуу болгон үчүн анан жанагы атасынын кызын келин кылып алалык деп колун сурап кетет да. Ата барктуу болсо башчы болот. Мисалы үчүн сөздү туура сүйлөсө, кылган иши туура болсо атасынынчы. Анан кийин ошону туурап элдер дагы кабыл алат дагы. Анан кийин баягы кыргыздар айыл болуп конгондо деген айтат да. Ой, баланча киши нарктуу, барктуу киши, ошол экил нарктуу болгон үчүн жанагындай туура сүйлөйт, калыс сүйлөйт, көрөгөч, айкөл, боорукер, жанагы сапаттарын айтат да. Ушундай киши ошон үчүн деген ошону бий көтөрөлү же болбосо болуш көтөрөлү же болбосо
айыл башчы кылалы же болбосо аксакалдардын төрү агасы кылалы деп эгерде караган болсо, жаштар болсо ошол эркеге дагы бир тапшырма милдет аткарып, баягы үйүңдү, жайыңды, элиңди коргоп, колдогон ушул эле жигиттин колунан келет. Ушул деп ошо баркы ошентип көтөрүлгөн да. Баркын көтөргөн нарттуу аркасында нарттуу энелер турат да. Ооба. Эненин аркы, ошо эненин тарбиясы менен жанагы үй бүлөдө кандай барктуу болсо, коомдо дагы, айлана чөйрөдө дагы ата ошондой барктуу болот. Эгерде кыргыздар айтат, бир күндө тиги мындай ызы чуу болсо, ошол үйдөн 40 күнү ырыскы качат деп коет да. Ал ырыскы качкан үйдө барк, нарк каякта болуп калат. Ошон үчүн ырыскыны жанагы өзөктүү, кутту кармаган нарктуу эне болуп атпайбы? Ошо нарктуу эненин наркы менен атанын баркы көтөрүлүп атат да. Биз азыр айтып атпайбызбы, сиз да айтып атасыз го азыр. Ата темабыз боюнча ата баркы, эне наркы депчи. Бул жерден азыркы эми биз азыркы жашап жаткан убакта биздин баягы үй бүлөлөр, могу жаш үй бүлөлөр, балалуу болуп калган, уже көбүрөөк жашап калган үй бүлөлөрдө деле момундай атанын баркы кетип бараткан сыяктуу болуп баратат да. Ушул азыркы биздин жашап жаткан заманыбыздачы бизде энени өйдөрөөк коюлуп, атанын баркы жоктой, көп жерлерде ушундай болуп баратат. Илгеркиге салыштырмалуу айтып атканым. Анан ушул жерден эми мен сизге берейин деген суроом, ушунун баарына ушул аял заты гана күнөөлүүбү? Аял заты ошо нарктуу болбой аткандыгынан ошол аталар барксыз болуп атабы? Аталарыбыз биздин эле ушул жок, башкача айтканда, же ошолорго ошол эле эр жигиттер өздөрү күнөөлүүбү? Өздөрүнүн да күнөөсү барбы? Биздин ушул эр жигиттерибиздин өздөрүнүн күнөөсү болсо, кандай болсо анан биздин энелерибиз нарктуу болот. Мен ойлойм, ал жактан дагы бар болуш керек. Анткени бири гана аял затынын колунда болбойт го. Үй бүлөнү кармап туруш, ата барктуу болуш, эне нарктуу болуш, бул эр жигиттин дагы салымы кошулуш керек го деп ойлойм да. Сиздин оюңуз койсоңуз. Азыркы сурооң боюнча мындай да, баланын ким экенин кантип атасы баамдаган. Сен ошо баласынын айлана чөйрөсүндөгү жанагы тең туштары, жүргөн достору, ошол экелерден досуң кандай болсо сен ошондой болосуң деген да. Эми жаш кезинде, кичинекей кезинде жакшы тарбияланса деле, азыркы убакта жанагы башка жакты туурап, батышты туурап, бир туруп чыгышты туурап, бир туруп түндүктү, түштүктү карап, анан кийин ээрчиме болуп атпайбызбы? Ошон үчүн жанагы атанын баркы кетип атат да. Анан энелер дагы мен деген өтүп кетишти да. Мисалы үчүн биздин энелер баласын дагы менин балам дечү эмес. Биздин балабыз, биздин кызыбыз, биздин элибиз дечү да, биз деп сүйлөчү да. Азыркы энелер мен жасаймын, мен бүт көрөмүн, мен аткарамын деп атпайбы? Себеби атасы кичине алсыз болуп, иши жок болуп калса, энесинин колунда бир 5 тыйын түшүп калса, энеси мен деп көкүрөгүн көтөрүп атпайбы? Ошон үчүн энелер көбүрөөк күнөөлүү бул жердечи. Эркектер кайраттуу болот, мына кайраттуу деп атат, күчтүү болот. Анан ошол кайраттуу, күчтүү кишини энелер деген бат эле сындырып коет. Себеби дегенде, жана усталар дагы темирди баягы чыңап атканда деген отко салып, анан сууга салып, анан ийип атпайбы? Отко салып, катуу нерсени отко салып ысытып, анан сууга салып ийип атат. Ошондой эле эркек киши, кайраттуу кишини эне сен таппай калдың, сен колуңдан келбей калды деп жанагы мен деп ошо атасын сындырып койгондун негизинде, мен кылдым, мен бүт көрдүм деген негизинде көпчүлүк биздин мырзалар сынып, анан пас болуп калып атышат да. Азыркы убактачы. Буга
бир көпчүлүк убакта энелер күнөөлүү, андан кийин айлана чөйрөсү күнөөлүү, анан өзү күнөөлүү. Ошону мындай туура кабыл алып, туура баалап, барктап дегенчи алып кетпеген аталардын, мырзалардын күнөөсү өзү дагы күнөөлүү. Мисалы үчүн ошол эле мырза азыр арак ичип мас болуп келсе, анан мас болуп келген кишини деген аялы деген ушундай каардуу, заардуу тил менен тосуп алса, ал киши деген оңолбойт. Ал киши кайра тескерисинче күчөйт, ырбайт. Жанагы бүтүп келаткан жаранын оосун тырмап койгон сыяктуу эле бүтөт. Албетте туура эмес андай болуп келгени. Бирок ошол убакта ошол эркекти деген алдап соолап, тамагын берип, жаткырып коюп, анан эртеси соолуккандан кийин жөнөкөй мынтип кыйкырбай, сени көрүп уулуң эмне болот, сени көрүп кызың эмне болот, сени көрүп бир тууганың эмне болот, эл журт эмне дейт деп мындай уяткарып айтып, эненин нарыктуу эне ошентип уяткарып айтса, ал деген уялат, акырыңдайт, өзүн жолго сала алат, салып кетет. А жанагы кыйкырып ызы чуу менен баштаган иш туура эмес болот. Анан аягында жана ажырашуулар көп болуп атпайбы, бири-бирин түшүнбөйчү. Эми азыркы убакта деген баягы акчаң бирде болот. Азыр эмне десе эле долларың болсо бүт баары болот, акчаң болсо бүт баарын болот деп акча баарын тең акчага байлап коюп атат да. Андай болбош керек, акчага байлабаш керек. Бирде жигит төө мүнөт дейт, бирде жигит жөө жүрөт дейт. Төө мүнгөндө жигитти тегеректеп эл жүрөт деп атат. А жөө жүргөндө жигитти эл күлөт деп атат да. Ошол күлгөнгө жеткирбей мамилени оңдош керек да. Бул жерде аялдын эмгеги, ошонун кыраакылыгы, жөндөмдүүлүгү эң чоң таасир берет. Нарыктуу эне ошол жаман кишини да жакшы кылып атпайбы? Жакшы кишини баш кылып көтөрүп атпайбы? Тилибизде мындай макал бар: ата аска зоо, эне боорундагы булак, бала күйүп турган шамчырак дейт. Элестетип көрсөк, ата аска зоо болуп бизди коргоп турат экен. Булак болсо тынымсыз агат да. Демек, эне деген тынымсыз балага көзөмөл кылып тарбия берип туруш керек экен. Анан мындай суроом бар: бала шамчырак болуп күйүп туруш үчүн, тагыраак айтканда адам болуш үчүн ата эне кандай милдеттерди аткарыш керек? Ата аталык милдетти, эне энелик милдетти аткарыш керек. Эч качан атанын тарбиясына эне кийлигишпеш керек. Асказоо да ошо асказоого эне булак болуп, жанагы суу өмүр болуп атпайбы? Болуп аткандан кийин атанын тарбиясына эне кийлигишпеш керек. Ай, атаң айта берет, же болбосо ай, энең айта берет, аныкын укпай эле кой, антип кой, мынтип кой деп тескери тарбия бербеш керек. Эң негизгиси бала ошондон бузулат. Жанагы эки тайпы болуп калат да. Эки жүздүү болуп калат да. Же атасынын тилин ала албай, же энесинин тилин ала албай. Ушундай эки тайпы болуп калат да. Эч качан атасы энесине деген, кызына берген тарбияга кийлигишкен эмес. Ушул жерден жанагы макал келип атат да. Энеси болуш жактын Кызыйлак. Кызыйлак деген, Атасы болуш жактын уулыйлак. Уулыйлак. Демек, болушпаш керек экен, Туура тарбия, туура өсүш үчүн атасы уруп атса дагы, жаман сөз айтып атса дагы, энеси барып чыркырап, ой, антпе, мынтпе деп талашпаш керек. Себеби атасы ошо туура эмес жагын көрүп, анан какус кылып атат да. Дайыма эле сиз биз деп деген заман болбойт да, күндөр болбойт да. Ошон үчүн эне менен ата бири-биринин тарбиясына, баласына, ошолордун өзгөчө, ошо баланын көзүнчө бири-бирине тоскоол болбош керек да. Эгерде энеси деле туура эмес айтып койгон болсо, атасы баласына же кызына угузбай айтыш керек. Энеси болсо атасына угузбай айтыш керек. Ай, сен жана ушундай туура эле болчу, анан сен мынтип койбодуңбу деп, ал экөө өзүнчө кеңешсе, анан ошон үчүн эриш аркак болуп, бирөө аска зоо боло алат,
бирөө булак боло алат. Анан ортосундагы шамчырак күйүп жакшы жол менен ошолорго шамчырак болот да. Эң негизги бир багыт берүүчү ата эне балдарынын көзүнчө бири-биринин кемчиликтерин айтпаш керек да. Азыркы заманда чет элден келип аткан терс нерселер ар бир улуттун өзүнө тиешелүү менталитетине жараша тарбиясы бар да. Ата эне балага кол тийгизбеш керек, урбай тарбиялоо деген нерселерди киргизип келе жатышат. Азыркы кыргыздарда илгертен эле ата энелер баласына катуу туура эмес кылганда какус кылып тарбиялап келишкен. Эгер ошолорду жокко чыгарып жиберсек, кийин чөйрөсүн ар кандай чөйрөдө чогуйот да бала деген. Бирөөдөн тил укса, туура эмес иш кылса, жаман жоруктарга барып, асынып өлүү деген, ыза, анан кийин депрессияга түшүп кетүү, чөгүп кетүү деген көп нерселерге дуушар келип жатат. Сиздин оюңуз ошону кыргыздарда кантип тарбия кылыш керек, ошону туура көрөсүзбү же жокко чыгарасызбы? Мен жокко чыгарат элем ушуну. Ар бир элдин өзүнүн менталитети бар. Мисалы үчүн баланы деген эр жигит кылыш үчүн аны ысыкка күйгүзүп, суукка тоңдуруп, анан кийин жанагы темирди кандай ийсе ошондой ийиш керек да. Аны жөн эле жөнөкөй сөз менен сиз аны деп башынан сылап отурсаң ал өспөйт, ал жумшак эле бүлпүлдөгөн бир тигиреки жан болуп калат да. Ал сөзсүз тарбия керек. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, жанагы ата эне бири-биринин тарбиясына кыздын энеси дагы кызын какус кылат, туура эмес болуп калса. Бала дагы атасына какус кылат. Энеси баласы туура эмес болуп калса, атаң айтам деп коркутчу да. Атаң айтам. Туурабы? Атаң айтам деп ошентчү да. Анан анын биринде какус кылбаса болбойт. Ошон үчүн жана өзүң айткандай эле жанагы балдарды биз ушундай экенбиз, анан монтип бизге катуу айтпаш керек экен деп жанагы бөлөк бөтөн элдин бул бузуку тарбиясына кирип, жаштарыбыз жанагы асынып өлүп, же болбосо мага муну бербей койдуңар деп өзү көкпеттенип аткандын себеби ошол. Кыргызга бул такыр ылайык келбейт. Эми кыздарым, силерге ушу биздин айтылып аткан сөз бир жугумдуу, сиңимдүү болсун деп бата тилек менен аяктап коелук. Мен келечекте кыздарым элиңердин сыймыгы болгон, жакадагы кундуз болгон, жаркыраган жылдыз болгон, ардактуу, сөөлөттүү, дөөлөттүү, барктуу, нарыктуу энелер болгула. Ошону Кудайым кабыл кылсын. Айтканыңыз келсин. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, биз бүгүн сиздер менен эне баркы, ата наркы деген темада маектештик. Бизди дагы YouTube'дан көрө аласыздар. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.